Баарыңарга салам балдар, кандайсыңар? Биз акыркы талдоодо 46-45 мисал менен бүтүп, ЖРТ-2 жалпы 60 суроонун талдоосун улантабыз. Эмки мисалыбыз 46 мисал. Карап чыгабыз. Бул жакта 1, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4 жана 5, 5, 5. Бул талдоонун форматы Zoom аркылуу болот. Башка бул колдонмонун ичинде башка видеолор мындай доскада тартылган былтыр. Анан видеосу өчүп калып, бизде бул 46 менен 59 мисалды ушундай форматта силерге тартып түшүнүп беребиз. Бирок бул негизи бул формат негизи мындай карасак ыңгайлуураак турабы. Эми сан катарынын 45 жана 46 мүчөлөрүнүн суммасын тапкыла дейт. Бул жакта 1 жолу, 2 жолу, 3 жолу, 4 жолу, 5 жолу турабы. 45 жана 46 биз кантип санайбыз? Мисалы бул 5 бул канчанчы мүчө? 1 кошобуз 2, кошобуз 3, кошобуз 4, ал канча болот? 3, 10 болобу? То есть жалпысынан ээн акыркы 4 менен бүткөн сан катарыбыз бул 4 болот. Андан 11-си 5 болот. 12-си кандай? Тоже 5 болот. То есть 13-сү, 14-сү жана 15-си 5 болот. Мен 10го дагы бир жолу 5 кошуп койсом 15 болот. То есть 10дон 11ден баштап 15ге чейин баардык сандар кандай? 5. 16дан баштап уже 6 турабы. Канчага чейин? 21ге чейин. Демек ушундай эле форматта биз 45ке чейин жетели. 1 кошобуз 2, кошобуз 3, кошобуз 4, кошобуз 5, кошобуз 6, кошобуз 7, 28 болот бул. 28 кошобуз 8, 36, кошобуз 9, 45. Көрдүкпү? Вот ушул суммабыз 45. Демек бизде 9-чу мисал кандай? 9-чу мисалыбыз 45. 9-чу 45. Точнее, 45-чи бул бизде кандай? 9. Турат, 45-чи 9. А 45 деген эмне кетет? 46 кетет. Бирок 45 бул кайсы 9? Бул ээн акыркы 9. Силерге суроо, 44 кандай? 44 бул 45-чи 9. 44-чүсү кандай? Тоже 9 турабы? Канчага чейин? 36га чейин. Бул жакта анда 46-чысы канча? 46-чысы бизде 9дан кийин 10 кетет. 10 болот. Демек суммасын тапкыла дейт. 45-чisi бизде 9, 46-чысы 10, аларды кошобуз канча болуп чыгат? 19. Силерге суроо 60-чы мүчөнү тапкыла. 60-чы мүчөнү тапкыла. Так, пауза коюп чыгабыз. Негизи карайбыз. Сан катарын 45 жана 46. Мен 9га чейин кошкондо, 8 деп кошкондо турабы? 45 болгон. 45-чisi 9. 10 кошсом 55 болот. То есть ээн акыркы 55-чи 10, бирок 56-чысы бизде канча болот? 56-чысы бизде уже получается 11 болот. Турабы? 11 болот. Эми 55 11 кошсок кандай болот? 66 болот. Демек 66га чейин 11 болот. Демек 60-чы канча? 60-чы бизде 11 болот. Ээн акыркы 11 канчанчы? 66-чы. 67-чи бул кайсы? Бул бизде уже кайра 11ден кийин 12 кетет. Буюрса бул түшүнүктүү. Бул негизи экинчи тест кыйын эле тест балдар. Жеңил эмес. Поэтому ушуну карап мындай жакшы билип алабыз. Улантабыз. Берилди. Y барабар xp, x, z барабар xp минус 1. Көбөйтүлгөн y 1 бөлүнгөн p. Z бөлүнгөн y. Давайте бул z'ти z барабар xp көбөйтөбүз y 1 бөлүнгөн p'ни, p минус 1ди давайте кандай жазсак болот? Так, азыр карап чыгайынчы. Биз мындай кылабыз балдар. Биз мындай кылабыз. Ушуга тийебиз. Карайсыз, y барабар xp десе, мен y-тин ордуна xp жазам. Карайсыз, z өзү канча барабар? xp минус 1 көбөйтөбүз. Негизи y p'дан 1 болмок турат, бирок y-тин ордуна мен жазабыз, x жазабыз. Бирок y бизде эмне? Y бизде xp. Демек xp жазабыз. Көбөйтүлгөн 1 бөлүнгөн кандай? p. Анан pp эмне кылат? pp'биз кыскарат. Кандай болот? xp бөлөбүз x1 көбөйтөбүз x. Буну кантип түшүнөбүз? Бул жакта эмне үчүн бөлүү болуп кетти балдар? Бул минус бизге бөлүү берет. Мисалы карайсыз, x квадрат минус 3 болсо, мен аны x квадрат бөлөм x3 деп жазып койсом болот. Бул жакта то же самое. xp үстүнө жазам, минус бул бөлүү бөлөм x1. Турабы? Анан ушул 2x эмне кылат? 2x'ибиз кыскарат. xp кылат. Демек жалпысынан z кандай? Z бул бизде xp. Дагы бир жолу y-тин ордуна xp жазам. Сыртта 1 бөлүнгөн p даража болгон.
P менен P кыскарат. Өз X болуп чыгат. Минус бизге бөлө берет. XP бөлө өз минус 1. Анан X эмне кылат? Кыскарат. Демек Z эмне кылат? Z өз XP'ге барабар. Болду, анан карайбыз. Мен Z бөлө деп атат. Z өз канча? Z өз XP. Y өз эмне? Y өз тоже XP. Демек жапысына кандай? Жапысынан жоз 1. Бул түшүнүктүү. Мисал, давайте. X P минус A көтөм Y 1 бөлүнгөн A. Y барабар XA. Бул бизде Z. Z бөлүнгөн Y тапкыла. Ушул эле мисал туурабы? Давайте. Пауза коебуз. Пауза коюгула өзү чыгарабыз ай. Болду, паузадан чыгарды, карайбыз. X бул жакында болот. XP бөлөбүз XA. Көтөбүз. Y бул эмне? Y бул XA. Көтөбүз кандай? 1A. A эмне кылат? Кыскарат, кандай калат? XP XA көтөбүз X. XX бул жакта кыскарабы, жок бала? XX бул жакта кыскарбайт. Демек Z өзү кандай? Z өзү кандай? Z бул бизде кандай? Z бул XP бөлөбүз XA көтөбүз X. Y XA. Анан карайбыз. XP получается көтөбүз X бөлөбүз XA. Турабы? Бөлөбүз XA-га. Бирок бөлгөн эмне кылабыз? 1 көтөбүз X. Видите, вообще кыйын болуп кетет. XP X XA квадрат болуп калат, турабы? Бизде X2 алып калат. Шарт ушундай. Буюрса түшүндүк. Түшүнбөсөк балдар тий мисалды түшүнүүгө аракет кылабыз. Негизи сомодон андан да кыйын мисал келбейт. Бүтүн көп кыжат болгула. Эмкисин карайбыз. 48 карайбыз. B бөлүнгөн 2 жана узундугу B сантиметр болгон тик бурчтук берилди. Ичмеде көрсөтүлгөндөй. Тик бурчтуктун ичинде айтышып турган 2 конгруенттүү айлана сызылган. Конгруенттүү бул барабар. Жоон сызык менен сызылган фигура периметр канча барабар? Карай, менде бул жакта туурасы B бөлүнгөн 2. Бул жагыбыз кандай? Негизи пауза коюп өзүбүз окуп чыккан жакшы болуп калдар. Анда карайбыз. Бул негизи карайбыз. Бул радиус, бул радиус, бул да радиус, бул да радиус. Бул сызык кандай? Бул сызык бизде 2 радиус. 4төн 2си, то есть получается жарымы. Бул өзү B бөлүнгөн 2. То есть бир жагы B бөлүнгөн 2. Карайбыз да. Бул баары узундугу B. Бул жалпы узундугу 4 радиус. А бул түз болгон сызык бул уже бизде 2 радиус. 2 радиус болсо бул B'нин жарымы. Эмне үчүн жарым? Что менде жалпы 4 радиус бар, а 2 4түн жарымы, то есть B'нин жарымы болот. Надеюсь, бул түшүндү. Түшүнбөсөк анда кышмакай. Эми карайсыз. Давайте мен ушул фигураны мындай чийип көрөм. Эми ушул мындай турган фигура мен мындай чийип койсом болот. Мындай чийип коем. Көрдүкпү? Бул негизи эмне? Бул негизи бул айлананын эмеси? Бул айлананын жарымы. Вот ушул бул айлананын жарымы. Эми айлананын жалпы узундугун кантип табабыз? Менде карайсыз. Менде B бөлүнгөн 2. Ичи бул жак кичине кыйын мисал. Менде бул баары B болсо, мага радиус өзү керек. Бирок канча радиус бар? Бул баары B болсо, бул баары B го менде, тура B. Канча радиусум бар? 4 радиусум бар. Демек 1 радиусум бул эмне? Бул B бөлүнгөн 4. Демек бул айлана радиус кандай? B бөлүнгөн 4. Дагы бир жолу эмне үчүн төрткөлөбүз? Себеби ичинде 4 радиус бар. Эми айлананын узундугу, бул жалпы узундугу формуласы 2πr. Бирок мага жалпы эмес, мага жарымы керек. Мага жарымы гана керек, турабы? Демек 2πrди канчага? 2ге бөлүшүбүз шарт. Кандай болуп чыгат? Πr болуп чыгат. Турабы? R'ибиз канча? R'ибиз B бөлүнгөн 4 π. R'ибиз B бөлүнгөн 4. Демек бул айлананын жарымы кандай болуп чыгат? P B бөлүнгөн 4. Дагы бир жолу. Жалпы бул биздин мындай сызылган фигураны, мындай кыйшылан сызылган фигураны мен мындай айлантырып коем, ушундай айлананын жарымы чыгат. Ушул айлананын жарымы бул үстүндө турган айлананын жарымына барабар. Жалпы айлананын радиусу B бөлүнгөн 4, потому что ичинде 4 радиус бар. B бөлүнгөн 4 болсо жалпы айлана формула 2πr. Турабы? Бирок айлананын жарымы 2πr бөлөбүз 2ге, только жарымын алып атабыз, турабы? R'ибиз өзү мен биринчи айтканда B бөлүнгөн 4, демек B πb бөлүнгөн 4. Эми бизде бул жагыбыз B бөлүнгөн 2 болсо, бул фигурабыз πb бөлүнгөн 4 болсо, эми анын периметрин сурап атат. Демек эмне кылабыз? B бөлүнгөн 2 кошобуз πb бөлүнгөн 4. Видите, баардык жакта B2 чыккан, турабы? B2-ни чыгарабыз. Баары кетсе 1 калат.
B'ni кетсе пи калат. 4төн 2-ни алсак 2 калат. Ушундай жооп чыгыш керек. Жообуз кандай? А. Болду, түшүнүктүү. 49 карайбыз. 49 бизде x менен y-дин суммасын тапкыла дейт. Бул жакта көп балдар мындай ойлоп коет. 110, үстү 110 болсо астта 110, 140 болсо астта 140. Бул туура эмес. Давайте мындай кылабыз. Биринчи формат. Бул жака 110 болсо, наркы бетте канча болот? Жалпы суммабыз канча? 360 балдар. 360тан 110ду кемитебиз, 250 болот үстү. X канча? 250'nin жарымы канча? 125. Туурабы? 125. Бул x үстү канча? Үстү бизде 360 кемитебиз, 200, 140, 220 болот. Y'ибиз 220'нын жарымы канча болот? 110 болот. Демек 110 менен 125'тин суммасы канча? 235. Жообуз 49 болот. Эми өзү чыгарып көрөбүз. 100 болсо канча болот балдар? Пауза коюп чыгарабыз. Паузаны алабыз. Үстү 100 болсо, үстү канча? 260 болот. Себеби суммасы 360 болуш керек. 260 жарым канча болот? 130 болот. Маселе түшүндү. Элин карайбыз. X, Y, Z, W бирден чоң дейт. Туюнтманы тапкыла дейт. Биз бул жакта мындай кылабыз. Бул чоң ортодо бөлүп мындай жазып коебуз. X, Y бөлөбүз Z, V. Z, V орун менен алмашат. Көбөйтөбүз V бөлөбүз эмне? Z. X, V, Y, Z болуп калат экен. Эми карайбыз. Туюнтма туурабы? То есть X чоңойсо карайбыз. Мындай шарт бар балдар. Менде бир жоп бар туурабы? Менде алымыбыз чоңойсо, жоп да чоңоет. Алымыбыз азайса, жоп эмне кылат? Азаят. Бирок бөлүмдү карайбыз. Бөлүмүбүз чоңойсо, жообубуз азаят. Бөлүмүбүз азайса, жообуз чоңоет. Видите, мындай. Бул жерде кандай? Пропорция кандай? Тескери. Бул жагында пропорциябыз түз. Эми логиканы карайбыз. X чоңойсо, X үстүндө турат, бул түз пропорция. Кичирейген мүмкүн эмес, наоборот кандай кылат? Чоңоет, туурабы? V кичирейсе чоңоет, туура эмес. Түз болуш керек. Кичирейсе кичирейт, туурабы? Y чоңойсо кичирейт. Вот бул вариант туура, кажется. Z кичирейсе кичирейбейт, Z астында турат, Z кичирейсе тескери. Эмне кылат? Чоңоет. То есть астында турса тескери, үстүндө турса түз. Өзгөрөт деген туура эмес. Жообуз кандай? V. Y астында турат, бул чоңойсо кичирейт, бул туура. Эми суроо. А бөлөбүз B. Жообуз А чоңойсо, Б'биз эмне кылат? Жообуз да чоңоет. Б'биз чоңойсо, жообуз эмне кылат? Жообуз азаят. Б'биз азайса, жообуз эмне кылат? Жообуз чоңоет. Анан A'быз азайса, жообуз эмне кылат? Жообуз да азаят. Ушуну жазып чыккыла, негизи сүттөн болсо жакшы болуп калат. Түшүнүктүү болуп калат. Болду, жетишпесек пауза коюп чыгып, карап чыгабыз. 51'ди карайбыз. Жактар 6 кичинекей тең жактуу үчбурчтуктар жайгашкан. Эгерде ABC үчбурчтугунун аянты А сантиметр квадрат болсо, карайбыз. ABC бул баары эмне экен бизде? Бул баары бизде А квадрат. Анда түзүлгөн бойгон фигуранын аянты эмнеге барабар? Давайте биз мындай болуп чыгабыз. Карайбыз. Мен мындай бөлгөндө, видите, мындай бөлөм. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 пайда болот экен. Менде 10 ушундай кичинекей үчбурчтук бар. Бул өз үчбурчтуктун аянты канча? Менде бул баары 4 А квадрат болот, туурабы? Кичинекей өзү канча? А квадрат бөлөбүз 4. То есть кичинекей өзү А квадрат 4. Анын канча штугу бар? 10 бар. Видите, мен мындай бар бөлөм. 10 4 кыскарат, 2,5 А квадрат болот. Чыкты. То есть А квадрат эмес, жөн гана А болот бул жакта. Хорошо, 52-ни карайбыз. Адилет өзүнүн 2 сомун Нурбектин 3 сомуна кошуп, ушул суммага экөө жаңгак сатып алыш. Бул вообще кошмар. Алар жаңгакты кошкон акчаларына жараша бөлүштүрмө болушту. Эгерде Нурбек жаңгактын 4төн 3-үн жесе, калганын Адилет жесе, анда кимге канча акча карыз болуп калды. Ушул мисалды өзүбүз 3 жолу окуп чыккыла, түшүнгөндөй. Окуп чыктык, эме карайбыз. Адилет өзүнүн 2 сомун Нурбектин 3 сомуна кошту. Сөз карайбыз. Негизи алар канча акча кошсо, ушунча да жаңгак жеш керек. То есть жалпысынан алар 5 сом кошту. 5 сом деп айтымдай, 5 деп бөлөбүз. Нурбек 2 сомун жеди, 2 сом кошту. Адилет 2 сом, Нурбек 3 сом кошту. Адилет 2 сом кошту. Адилет 2 сомун Нурбекке берди. Нурбек 3 сомду кошту. 5 сом турабы? Демек жаңгак болгондо бул канча жаңгак ушунча да жеш керек. Турабы? Бирок кандай болуп кетти? Аппетиттер ар кандай болуп калды? Кандай болуп калды? Нурбегибиз
Нурбек төрттөн үчүн жеп койду. Туурабы? Адилет төрттөн бирин гана жеди. То есть Нурбек негизи видите, мындай карабыз, карап чыккыла. Негизи Нурбек кандай? Азыраак жемек, туурабы? Нурбек негизи азыраак жеш керек болчу. Бирок алгандай ал көбүрөөк жеп калды. Эми ушул логикага таянсак, кимге акча карыз? Ким? Туура Нурбек кимге? Адилетке. Что Адилет көбүрөөк эле акча, жакшы эле акча төккөн, бирок ал азыраак жеп калды. А Нурбек көбүрөөк жеп калды. Демек Нурбек кимге? Адилетке карыз. Ошол учурда биз сразу же можем минусовать. Адилет Нурбекке болбойт. Адилет Нурбек болот. Же Б, же Г. Видите, биз даже мындай билбей мындай эле чыксак, уже хотя бы 50% мүмкүн туура келип калабыз. Эми карайсыз балдар, кандай эсептесек болот? Биз мындай кылабыз. 4кө давайте мындай кылсак болот. Нурбек 3 сомуна кошуп. Так, давайте мындай. Алар мисалы 5 жаңгак жесин. Давайте 5 килограмм жаңгак жесин. Просто мен мындай 4кө да, 3кө да, 2 да, 3кө да бөлүнгөн сан алышым керек. Аны кандай алсам болот? Аны мен так 4 12 12. Давайте 12 килограмм дейбиз. То есть Нурбек 12 килограмм, нет, 12 5ке бөлүнбөйт. Так, и кошмар. 12 5ке бөлүнбөйт. Так, 12 көбөйтөбүз 5ке 60. То есть Нурбек менен абдан болду. Так, аппетиттер абдан жакшы экен. То есть алар бир мешок жаңгак жепти, туурабы? 60 килограмм жаңгак жегенде, көрдүкпү? 60 килограмм жаңгак жегенде Нурбек 5 көлөс 12 килограмм, 12 килограмм, 12 килограмм, туурабы? Бул 12, бул да 12. То есть Адилет 24 килограмм жемек. Давайте 60 грамм десек болот, туурабы? 60 грамм. А то лопнут, туурабы, көп болуп кетсе. 24 грамм, 60 грамм, 24 грамм Адилет жемек. А Нурбек кандай? 36 грамм жемек. Жалпы 60 грамм. То есть 24 грамм 2 сом турганда 1 граммы канча? 1 граммыбыз бизде канча турат? 12 граммыбыз 1 сом турат. Туурабы? 1 сом турат. Эми бирок Нурбек бизде канча? 60ты 4 көлөс 15 килограмм. Бул 15. Ол канча? Нурбек 36 грамм эмес. 36 килограмм бул 3 сом болмок, туурабы? Ал канча? Ал 45 грамм жеп койду. X сом. Туурабы? Эми X кантип табабыз? X 45 көбөйтөбүз 3 бөлөбүз канча? 36. Бөлөбүз 12 болот. 3,75 чыгат. 25 базын кылачынчы. 45 бөлөбүз 12. 3,175 чыгат. Демек, Нурбек 3 сомго жемек, бирок алганча ал 3,175 сомго жеп калды. То есть 73 сом 5 тыйын көбүрөөк жейди. Демек, Нурбек Адилетке 75 тыйын карыз. Бул мисал ушундай, бирок достордун арасында ушунча санашпай жакшы дос болуп жүргүлө. Болду, 53-тө карайбыз. Орто саны канча деп атат. X илит орто сан кантип табабыз болот? X'ке илит кошуп 2ге бөлүшүбүз керек. Бирок бизде ушундай жок, башка бир тендеме турат. Эмне кылсак болот? 2 тарап мындай кошобуз. 2x кошобуз 3x канча болот? 6x. Y кошобуз 5y. 6y. Барабар 12 кошобуз 36, 48. 6-ны чыгарабыз. X кошобуз y барабар канча? 48 болуп турат. X кошобуз y канча барабар? 48 бөлөбүз 6. Канча? 8 болот. Демек суммабыз канча? 8. 2 өсө канча болуп? 4 болуп чыгат. Бул орто сан. Түшүндүк. То есть просто бул жакта сол жакты кошобуз, оң жакты кошобуз, туурабы? Аны ушундай кошуп, мындай өзү x плюс y өзү чыгып калат силерде. Мисал туура түзүлсө. Так, улантабыз. А жана Б бүтүн 10 сандар. А барабар 3Б болгону белгилүү. Төмөнкү сандардын А плюс Б боло алат. А кошу Б. Эми А барабар 3Б балдар. Негизи мен сразу түшүндүрүп жатам. Бирок силер негизи жакшылап окуп, мен түшүндүргөндүн алдында өзүбүз жакшылап мисалды билекүч жолу окуп түшүнүшүбүз керек. Анын ордуна 3Б кошом. Кошом Б барабар суммасы 4Б чыгыш керек. Демек суммабыз 4кө бөлүнүш керек. 126 4кө бөлүнбөйт. Вот Г гана бөлүнөт. Демек суммасы канча?
484 болады. А барабар 3х. А кошобуз 5х болсо канча жазабыз? Анын ордуна эме жазабыз? 3х. 3х кошобуз 5х 8х. То есть суммабыз канча? Суммабыз 8ге бөлүнүш керек. 55. Бул уже өтүлгөн турат көп учурда. Карайсыз. Үстү 4 болсо, астыда канча? Астыда бизде 4. Туурабы? 8ден 4 кемитсек 4 калат. 2 тарапка бөлөбүз. Канча? 2 калат. 30 болсо 2 эсе көп канча? 4 болот. Бул жагда канча? Бул жагда 4 болот. Эми периметрин тапкы дейт. Периметр бизге уже белгилүү. 4 кошобуз 4 кошобуз 4. 12 кошобуз 8 канча? 20 болуп чыгат. Периметр менен аянттын суммасы тапкы дейт. Периметр таптык 20 деген. Бирок 20 тапканы уже сразу исключаем. Бул туура эмес. ЖВ, ЖД. Аянтты табабыз. Бул жагыбыз 2 болсо алар 2,3 болуп бийиктик. Трапециясы мындай. Үстү 4, асты канча? 8. Бийиктигибиз канча? Бийиктигибиз 2,3. Аян канча табабыз? 4кө 8 кошуп 2ге бөлөбүз. Көбөйтөбүз 2,3. 2 кыскарат 12,3 болот. Анан 20га кошобуз 12,3. 30 бул жак 32,3 жазган туура эмес. Кошконго болбойт балдар. Бул тузак. Алар 20да тамыр жок, аны кошпойбуз. Только D формат болуп кала берет. Карайсыз, 56-ны карайсыз. Нурсултандын ай сайын өзүнүн майнасын 5% квалификацияны жогорулатуу фондуна которот. Нурсултандын жумуш берүүчүлөр ай сайын анын майнасынын 10% болгон сумманы Нурсултан которгон короче. Өз окуп чыгабыз мындай. То есть Нурсултан майнасы, зарплатасы бар. Анын зарплатасынан 5%ын бир фондко которот экен, туурабы? Фондко, пенсионный фонд айырмасы жок. Ага Нурсултандын жумуш берүүчүлөрү туурабы, то есть шефтери. Ушул зарплатанын 10%ын алып, бирок зарплатанын өзүнүн эмес, общий казынадан бюджеттин 10%ын алат. Ушул зарплатасын алат, ушул фондко да кошуп коет. Бул фондко кошот. Туурабы? Семиз суроо. 6 жыл өтсө, канча фондто канча сумма топтолот? Майнасы канча? Нурсултандын 1 айлык майнасынан X эсе көп сумма болот. То есть бул 6 жылдан кийин фондто топтолгон акча Нурсултан өзүнүн майнасынан канча эсе көп деп сурап атат. 6 жыл. Ай сайын. Дагы бир жолу. Нурсултандын зарплатасы бар. Анын 5%ын бир фондко которот. Нурсултан өзү 5% өз чөнтөгүнөн төлөйт. Ага жумуш берүүчүлөр общий фирманын бюджетинен ушул зарплатасы канча ушуну эсептеп 10%ын кошумча фондко которот. Мыйзам боюнча. То есть ай сайын фондко 15% түшөт. Анан 6 жылдан кийин канча өсөт деп сурап атат. Биз мындай кылсак болот. Пусть Нурсултан зарплатасы $100 болсун. $5 өзү төлөйт. Туурабы? 10%ын, то есть $10 тилер төлөйт. 6 жыл бул 12 ай, 72. 72 эми 72 айда ай сайын $15 түшсө, 0, 35, 36, 2, 7 кошобуз 0, 8, 10. 10 бүтүн, то есть 1080 болот экен. $1080 топтолот. Бөлөбүз $100, то есть зарплатасы негизи бул жакта негизи зарплатасы $5 минус $95, бирок жалпы по документам зарплатасы $100. То есть до вычета налогов. То есть 10,8 болот. Ким түшүнбөсө кайра карап чыккыла. Өткөн күнү айдай 4. Ушуну окуп чыккыла. Карайбыз. Окуп чыккандан кийин мен угабыз. Айдай 4 жолу ушундай жазып коебуз. Өтөй 4 жолу ушу. Айдай. Марс 3. Марс. Азиз 2. Азиз. Чыңгыз 1. Канча жолу окушу болот экен? 5 жолу окушу. 58 карайбыз. fx, то есть x 0, бул, кстати, мисал силерде китептин ичинде бар. Бул просто, видите, повторяется иногда. f минус 3. X'тин 3 бизде минус, демек 2 ичине алабыз. Потому что x 0 аз болгондо 2 ичине алыш керек.
Минус 3 көтөбүз минус 3 кошобуз канча? 5. Бул ичинде турган минус 3'тү бул жака жазабыз. 9 кошобуз 5 канча болот? 14 болот. Эми f 14'tү карайбыз. 2 көтөбүз канча? 14 кошобуз канча? 3. 2 көтөбүз 14 канча болот? 28 кошобуз 3 канча болот? 31. Тура 31 болобу? 31. Демек f 14 канча болот бизде? 31 болот. Туурабы? Жалпы жообуз кандай? 31. Жообуз А. И акыркы мисал 59 карайбыз. Чоң апа А момпосуд бул негизи абдан кыйын мисал. Көп мындай сразу эле момпосуд 20 небересине тең бөлүп берет. Эгерде чоң апасынын дагы x небереси болсо, анда бир нече канча момпосу азыраак калмак. Анда ар бир небере канча момпосуйга азыраак калмак. Давайте мына сан менен. Эжеде, то есть бул баатыр чоң апа экен, туурабы? 20 небереси бар. То есть минимум 4-5 баласы болуш керек. Ана ар бир баласы 4-5 бала, ар бир баласынын 4-5 дагы баласы болуш керек. То есть анда 20 небере болот. Караңыз, 100 конфет болсо, 20 небереси келгенде ар бирөөсү 5 конфет алмак. Туурабы? Туура. Бирок мүмкүн 20 эмес, мүмкүн дагы 5 небереси кошулат. 20 кошобуз 5, 4 конфет алмак. То есть канчага азыраак балдар? 1 конфетке азыраак алмак. Эми ушуну эле койчук, давайте. Менде А момпосу, менде А канча? А менде 100. 20 небереси өзгөрбөйт. Бул 5, бул как раз x. Түшүнүктүбү? Бул 5 небере кошулду. Канча? X небереси болсо, чоң апанын дагы x небереси, то есть кошумча дагы 5. Жалпы эмес, кошумча 5. То есть x 5, x 25 эмес, x өзү 5. 4 конфет. Жообуз канча? Жообуз 1 конфет азыраак болмок. А 100 болгонун билебиз. X 5 болгонду билебиз. Эми коюп чыгабыз. Коюп чыгам, бул жакта бизде только В вариант биз карайбыз. 100 көтөбүз 1 бөлөбүз 400 кошобуз 20 көтүргөн 1. Ой. Туурабы? Туура. Негизи жообуз 1 чыгыш керек. Бирок бул жакта жооп 1 чыкпай деген ой жок, туурабы? В эмес. Давайте анын бәрін карап чыгалы. 100 бөлөбүз кандай? 420 тоже кандай? Бөлүнбөйт. Г'ни карайлы. AX минус А 20 кошобуз X. 100 көтөбүз канча? 1 минус 100 бөлөбүз 20 кошобуз 100. Тоже чыкпай атат. Бул жак A'быз 100. Так. 20 кошобуз A'быз канча? A'быз 100 көтөбүз 1, 100 болбойт. Болбойт. Кайсы жок ай? Эмес. Давайте мындай кылып коебуз. Караңыз, менде А момпосуй болсо, бөлөбүз X. Эметебиз. Караңыз, эмне беребиз? А бөлүнгөн X алмак. Ой, А бөлүнгөн 20. Бул жакта А X кошобуз 20. Токтогула. 400 кошобуз 20X. Бул жагыбыз X кошобуз 20. Бул жагыбыз 20. А X кошобуз 20А минус 20А. Ушул болуш керек. Чөтө мен туура эмес чыгара албайм. 400 турабы? Минус болуш керек. Бирок минус тура эле. 420. Эмне чыкпайт атай? Бул жакта балдар жообуз В болуш керек. Түшүндү? В болуш керек. В болуш керек. Давайте көп убакыт көрөппүз. В болуш керек. Суроо болсо, тим мугалим силерге түшүндүрүп берет. Шерменде турабы? Бирок мен да гений эмесмин. Негизи менде да мындай чыгып калат. Бирок чөтө менде негизи жообуз В чыгат мындай караганда. Бирок мындай чыкканда эмне үчүн В чыкпады? Менде X 5 го. X менде 1 5 болгондо. 5 бан менде тура эле чыгат. Мен X менде 1 эмес. X'им 5. 100 көтөбүз 5. То есть бул бул X. 400 кошом 20 көтөбүз 5. Бул X тоже турабы? Эми карайбыз. 500 бөлөбүз как раз 5 болуп чыгат, жообуз 1 болуп чыгат. Видите, менде ката кетиребиз. X 1 эмес, X 5 болуш керек.
just v болуп чыгат экен туурабы, v. То есть анын ордуна мындай эле стандарт коюп чыгып, v мисалы тап коебуз. 60-ынчы мисалдын талоосу акыркы видеодо бар. Ошо менен сабагыбыз бүтөт. Сабакка чоң рахмат. Үчүнчү тестти, эмки тестти баарын карап чыгарабыз.